Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык менен бүгүн бөлүшөбүз. Реестрден биздин мекендештер кече күнү массалык түрдө чыкты. Мунун себептерин, бир нече себептерин айтабыз жана экинчи жакшынакай көтөрүүчү маселе реестрден кече күнү чыкпай калган мекендештер, чыга албай аткан мекендештер. Кантип чыгуунун жолу бар, эмне кылыш керек, ошону дагы шашпай, төкпөй, чачпай айтып беребиз. Сөз башкармасына кичинекей кыстырма, барыңыздар жазып атасыңар, реклама чыгарбай эле койбойсуңарбы, жарнама айтпай эле койбойсуңарбы, рекламщик болуп кеттиңер деп. Биз Кыргыз диаспора кеңеши коомдук уюмбуз, мамлекеттик уюм эмеспиз. Бизге мамлекет тарабынан же башка уюм тарабынан эч кандай тыйын бизге бөлүнбөйт. Ошол ар бир жасап аткан ишибиз, эмгегибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн же болбосо өнөктөрдү чакырып ошолордун эсебинен кылабыз. Силер менен биз көрүп аткан видеонун оператору, монтажердун маянасы, силерге жооп берип аткан колл-центрде кыздардын маянасы, кичинекей офисибиздин маянасын бүт баарын ушул өнөктөрдү таап туруп, ошонун эсебинен силерге пайдалуу жаңылыктарды жеткизгенге аракет кылабыз мекендештер. Муну түшүнүү менен кабыл аласыздар. Урматтуу мекендештер, негизи эле реестр маселеси өтө орчундуу болуп, 2025 жылдын 5 февралынан баштап ошо реестр деген балеге көптөгөн мекендештер туура келди. Сөз баштарынын астында Жогорку кеңештин талапкери мигранттар жөнүндө эмне дейт? Тактап айтканда 1 май районунун Бишкек шаарынын 23 округундагы 13 номеринде бараткан Кыдыралиев Умбутали агабыз мигранттар жөнүндө программасы сонун экен, угуп коюңуз, анан сөздү баштайлы. Мы должны добиваться, чтобы кыргызстанцы могли спокойно работать. Для тех, кого депортировали незаконно, я буду добиваться амнистии. Это деловая, нужная работа без громких слов. Люди должны иметь возможность честно трудиться там, где им удобнее. Наши граждане должны жить за рубежом без страха и барьеров. Урматтуу мекендештер, негизи эле кече күнү массалык түрдө реестрден чыкты. Биринчи себеби Кыргызстанга 2 күн мурун Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин барды. Ошонун себеби болушу мүмкүн. Биринчиден ошо биздин мигранттардын турмушун жеңилдетүү боюнча, регистрацияны азайтуу боюнча, андан тышкары ошо бир жанагы контролируемый реестрге түшкөндөрдүн анды кантип чыгаруу боюнча дагы сүйлөшүп, биздин Тышкы иштер министрлигине, Ички иштер министрлигине баардыгына тең тапшырма берилди. Мындан ары бул иш боюнча дагы биз активдүү иштейбиз. Экинчиден болсо 25 ноябрда биздин элчилик, консулдук бөлүмүнүн жетекчиси Россия Федерациясында миграция жаатында Ички иштер министрлигинин орун басары Валентина Казакова Львовна менен жолугуп туруп, биздин көп жарандар документи болсо дагы, туптора болсо да түшүп калып атат деп бир сыйра претензиясын айткан. Ошонун негизинде дагы бул жумуш болду. Үчүнчү себеби болсо бул искусственный интеллект. То есть муну адамдар отуруп алып туруп реестрге кишилерди киргизбейт. Искусственный интеллект өзүнүн алгоритм менен иштейт. Алгоритмден же сбой кетти, же болбосо ошо алгоритмден бир детальды алып койду. Ошон үчүн документтер реестрден чыксаңыздар, абдан сонун, бирок сөзсүз түрдө жанагы миграциялык картанын аркасында печать штампты койдуруп алыш керек. Ал сөзсүз болуп калды. 90% биздин жарандар реестрге түшүп калган. Ошо миграциялык картанын аркасында штамп жок, ошонун негизинде түшүп калып атат. Ошону тезирээк аракет кылыңыздар. Сахарова жок болсо, ошо реестрден чыгып турган убакта азыр барып Сахаровдон бүт документтерин баарын өтүп, справкаларын баарын өтүп, печатьты койдуруп 100% легалдашып алыңыздар, ошондой шанс болду. Экинчи учур болсо, реестрден эгерде силер такыр эле чыга албай атсаңар, реестрден чыгыштын буга чейин жолун айтып бергенбиз. Кыскача айтканда дагы бир жолу кайталап кетейин. ОВМге барасыңар, отдел по вопросам миграцияга, заявление жазасыңар, ошонун негизинде реестрден чыгаргыла деп айтасыңар, же болбосо миграциялык картанын аркасына печатьты көп учурда койгондо автоматтык түрдөн реестрден чыгып калып атат, же болбосо ошо записка бар туруп, госпоштаны төлөп, бүт документтерин бүт баарын алып барып туруп, ошо чыкканга аракет кыла. Эгерде такыр эле мүмкүнчүлүк болбой атса, анда кандай кылабыз? Такыр мүмкүнчүлүк болбой атса, анда визаран деген система. Эгерде кимдегин печать койбой калса, миграциялык картанын аркасында, анда ошол кишиге Россия Федерациясына жүрүүсүнө
болгондо эле 90 күн, бир календардык күндө 90 күн болот. 90 күндү өтүп кеткен жарандарды автоматтык түрдө реестрге кирип атат. Анда Кыргызстанга жаңы жылдын аягында учуп кете бересиңер. Бирок жаңы жылдан кийин 1 январдан баштап, андан кийин Россия Федерациясына кирсеңиздер, толук кандуу киресиңер, ошондо полностью легализация болуп аласыңар. Бул силерге кичинекей лайфхак. Мурда бизге айтып келчү. Бир реестрге түшкөн киши 1 жылдын ичинде реестрден чыгат деп. Тактап айтканда 1 жыл бул бир календардык жыл. Календардык жыл болсо 1 январдан баштап 31 декабрга чейин созулат. Ошон үчүн силер жаңы жылга чейин реестрден такыр чыга албайсыңар. Чыгып кетиңиздер дагы Кыргызстанга жашынакай жаңы жылды тозуп, эс алып туруп, анан кийин жаңы жылдан кийин, сөзсүз жаңы жылдан кийин кайра жашынакай учуп келесиңер, базанын баары өчөт, реестрдин бүт баары токтойт, анан келип туруп кайрадан жанагындай документтердин баарын жасап аласыңар. Анан реестр боюнча дагы жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз, силерди курска кармап турабыз. Анан кичинекей жарнама, барыбыз эле легалдашуу үчүн кирип чыгабыз. Эгерде муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, иштешип жаткан жаамат бар. Волгоградский проспектте 4-выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Пайдаланып бериңиздер, сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз 2 ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо бул Мекен карт. Силерге дебюттүк картаны тартылат. Мир привилегии компаниясы менен, банкы менен биргеликте Мекен карттарды мекендештерге таратабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатылган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, же болсо ошо Мир привилегии компаниясынын Поварская 23 строение 1 барып туруп ала берсеңиздер болот.